5 канал көрсөтүүлөрүн улантат эфирде күндөмү маалымат программасы. Студияда айтырган Сетива, саламатсыздарбы, бул чарылышта. Мас абалында уна башкаргандыгы үчүн 20 000 сом. Кыргызстанда жаңы кескин жогорулатылган айыппулдар күчүнө кирүүдө. Президент мыйзамга кол койду. Ипотекалык кредиттер боюнча үстөк пайызды төмөндөтүүнү премьер-министр улуттук жана коммерциялык банктардан талап кылды. Анан дагы бюджеттик кызматкерлерге социалдык ипотека болоруна ишендирди. Токтогул ГЭСин модернизациялоо долбоорун Евразиялык антикризистик фонду кубаттады. Энергетикалык алыптын 2 агрегаты ремонтко муктаж. Ден соолук жана медиктерге ыраазычылык үчүн чуркоо. Өкмөт мүчөлөрү видеокамера жана фотоаппараттардын алдында 100 метрдей чуркап өтүштү. Кыргызстанда bir айдан кийин жолдогу эреже бузгандар үчүн айыппулдар кыйла жогорулайт. Президент Алмазбек Атамбаев тийиштүү мыйзамга кол койду. Негизинен мас абалында уна айдагандыгы үчүн айып кескин жогорулады. Кеминде 100 эсептик көрсөткүчкө чейин, бул 10 000 сом. Эгер бул авариялык жагдайдын пайда болуусуна алып келсе, мыйзам бузуучу 3 жылга айдоочу күбөлүгүнөн айрылып, жана 20 000 сомго айыпка тартылат. Ошондой эле ылдамдыкты жогорулатууга, адамдарды кооптуу жана ири жүктөрдү ташуу эрежелерин бузууга, кызыл жарыкка өтүүгө, белгилердин талаптарын аткарбоого, ашып өтүү эрежелерин бузууга жана башкаларга айыптар жогорулатылды. Белгилей кетсек, санкциялардын катаалдашы авариялардын кескин көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Өткөн жылы эле 7,5 000 жол кырсыгы катталып, курмандыктардын саны 1000ден ашкан. Башкача айтканда, Кыргызстандын жолдорунда күн сайын 3 адам каза болот. Эске салсак, айыппулдардын жаңы ставкалары августта күчүнө кирет. Бишкектин жол кайгуул кызматынын кызматкерлери мас абалындагы айдоочулардын жазадан кутулуусуна алып келген коррупциялык схемага катыштыгы бар деп шектелүүдө. Бул фактыны экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча кызматы аныктады. Жол кайгуул кызматынын айрым кызматтык адамдары ыйгарым укуктарын кыянат пайдалануу менен документтерди жасалмалоо аркылуу коррупциялык схемага катышышкан. Ал айдоочулардын күбөлүктөн ажыратылбай калышына жардам берген. Бишкек прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Кыргызстандын башкы прокурору АКШда уурдалган мамлекеттик активдерди кайтаруу маселесин көтөрдү. Аида Салянова жумушчу сапары менен Вашингтондо деп билдирет башкы прокуратура басма сөз кызматы. Кыргызстан делегациясынын сапарынын максаты акча чайкоо жана уурдалган активдерди кайтарууга басым жасоо менен кыргыз-америкалык укуктук кызматташууну бекемдөө. АКШ башкы прокурорунун орун басары Джеймс Коун менен жолугушууда Аида Салянова өлкөбүздүн өкмөт алдындагы коррупция менен аяосуз күрөшүү приоритеттүү багытына көңүл бурду. Джеймс Коул уурдалган каражаттарды издөө жана кайтаруу эки тараптуу кызматташуунун маанилүү өңүттөрүнүн бири экенине ишендирди. Токтогул ГЭСинин жабдуулары жаңыланып, Камбаратага 2-чи агрегат орнотулат. Чечим күн мурун Москвада өткөн Евразиялык антикризистик фондунун кеңешинде кабыл алынган. Өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун жана көз карандысыздыгын камсыздай турчу долбоорлор туурасында Айдай Аманкулованын материалы. Өлкөнүн энергетикалык объектилери эски чапандарын чечүү алдында жакынкы күндөрү ири инвестициялык долбоорлор старт алмакчы. Проектлерди жүзөгө ашырууга Евразиялык антикризистик фондунун кеңеши макулдугун берип, экспертизаларды жүргүзүүнү тапшырган. Алгач эле Аксакал Токтогул ГЭСи жаңыланмакчы. Жабдуулар эскирген, 40 жылдан бери кызмат өтөп келишет. Талап боюнча 10 жыл мурун эле алмаштырылышы керек болчу. Чарчап чалыккандан улам 2012-нин этегинде 4-чү агрегат иштен чыгып, жаңы жылдын алдында жалпы кыргызстандыктар жарыксыз калып кала жаздашкан. Күнү түнү ремонттоп 7 күн дегенде ишке киргизишкен болчу. Ага чейин калкка электр үнөмдөлүп берилип турганы көпчүлүктүн эсинде. Эртең мененки кечки жана максимум потребление болот ба? Ошол срокторду бүгүш айтпады. Эртең 7ден баштап жана 1ге чейин, кечинде саат 5тен 12ге чейин деп ошол моменттерде ар бир керектөөчүгө где-то 2 сааттан ашырганга аракет кылышат. Булар ошону регулировка кылышат энергетиктерчи. Эми инвестиция келсе 3 баскыч менен агрегаттары, көмөк чордондору, чубалгылары алмаштырылат. Натыйжада ГЭСтин сапаты эле эмес, кубаттуулугу дагы жогоруламакчы. 240 мегаваттка. Эгерде бүгүн анын мощности 1200 мегаватт болсо,
бүткөндөн кийин, электрон саат бүткөндөн кийин анын мощносту 1440 мегаватт болот. Кийинки долбоор Камбар-Ата 2 кесине багытталган. Узак мөөнөттү тыныгуудан кийин экинчи агрегатты эксплуатациялоо пландалууда. Иш дөңгөлөгү даяр. Санкт-Петербургдагы заводдо ээсин күтүп турат. Акча бөлүнсө эле биринчисин жалгыз сыратпай жетип келүүчүдөй. Ансыз деле ал толук кандуу иштей албай жатат. Толук үмүттү акташ үчүн Камбар-Ата 2ге 3 агрегат зарыл. Камбар-Ата кесте 1 агрегат иштетет 13 жылдан бери. Мына быйыл 4-жыл. Биз жакында ага бир капиталдык ремонт кылдык. Кичине аз өр жерлерин жасап, замечание болбосун деп. Жеке мүмкүнчүлүктөр менен капиталдык ремонттор башка объектилерде дагы уланууда. Күрпүсайда модерниндештирүү эбак эле башталган. Кышында үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү үчүн ушул таптарда генераторлору бекемделүүдө. Жабдууларды Франциядан алып келишкен. Агрегаттарын оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Азыр бизде Күрпүсайда экинчи гидроагрегаттын рабочий колесосунда трещина бар экен. Өзү азыр текущий ремонт жүрүп атат. Ошо рабочий колесодо трещинаны жасаганга подготовка болуп атат. Азыр сиз өзүңүздөр көрүп тургандар зонт деп коебуз, рабочий колесого түшүрүп, ошол жерде ремонт иштерин жүргүзөбүз да. Бул арада антикризистик фонд 2 ири долбоор үчүн канча каражат бөлөт азырынча сыр. Жыл соңунда кеңеш мүчөлөрү ушул маселе боюнча кайрадан чогулат. Ошондо гана негизги сумма аныкталары күтүлүүдө. Проекттер жүзөгө ашса, өлкө энергетикалык коопсуздукка жана көз карандысыздыкка дагы бир кадам жакындамакчы. Айдая Манкулова, Иван Чижиков, 5 канал. Кыргызстанда ипотекалык кредиттердин үстөк пайызы коммерциялыктан жогору. Бул таң калыштуу көрүнүш. Бул туурасында премьер-министр Жомарт Отурбаев өлкөнүн коммерциялык банктарынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында бул мыйзамдардын жетишсиздиги, акчанын жоктугу. Улуттук банкка бул маселени карап чыгууну тапшырам. Учурда ипотекага үстөк пайыз улуттук валютада 19,8%, чет элдик валютада 17%, деди өкмөт башчысы. Мындан тышкары ал бажы бирлигине кирүүгө ыңгайлашуу үчүн Орусия тараптан бөлүнчү каражаттын кеминде $100 миллион ипотеканы өнүктүрүүгө жана социалдык турак жайларды курууга жумшаларын билдирди. Мамлекеттик курулуш агенттиги өкмөт үйүнүн алыс эмес жердеги курулушту мыйзамсыз деп атады. Бул туурасында ведомство пресс кызматы билдирет. Чечим талаш маселелерди кароо боюнча атайы комиссиянын отурумунда кабыл алынды. Бишкек шаарынын прокуратурасынын тийиштүү көрсөтмөсүн карагандан кийин бул объектини мыйзамсыз деп табуу чечилди. Курулуп жаткан бизнес борбордун жетекчилигине уруксаат документтери жок ишти жүргүзүүгө болбоору тууралуу кат жолдоо чечилди. Эгер курулушчу уюм мамлекеттик курулуш талаптарын аткарбаса, анын лицензиясы токтотулат. Келерки жылдын сентябрынан баштап бала бакчылардын саны көбөйөт. Дал ушул убакытка чейин башка мамлекеттик мекемелерге колдонууга берилип кеткен бала бакчылардын көбү кайрадан муниципалдык менчикке кайтарылсын деген чечим кабыл алынды. Мындай кадамдар жылдан жылга өсүп жаткан наристелердин санынан улам бала бакчыларга жаралып жаткан тартыштык менен шартталган. Бактыгүл Салбек кызы теманы онтат. Учурда Борбор калаадагы бала бакчаларынын ар биринде өспүрүмдөрдүн саны жык-жыйман. Андыктан 200гө чейин эсептелген бакчаларда иш жүзүндө 2-3 эсеге көп балдар тарбияланышууда. Бир керебетке бөөктөрдү 2ден жаткырып, эптеп абалдан чыгуу айласы көрүлүүдө. Тилекке каршы бул аракеттер деле жагдайды убактылуу гана куткара алат. Андыктан суук түшөрү менен имарат көйгөйү күч алат экен. Здесь немножко другая ситуация. Бул жерде тарбия сапатына байланыштуу пландаштырылган маселеден таптакыр башка жагдай жаралууда. Бир группада 80ге жакын балдар бар. Сабак ар бир өспүрүмгө жеткиликтүү болуш үчүн өз алдыбызча өспүрүмдөрдү 20-30га бөлүп алабыз. Тапшырманы өздөштүргөн соң ар бир группа эшиктеги ойной турган аянтчага чыгарылып турат. Ал эми кышында болсо алардын баардыгын эс алуу залында кармоого туура келет. Айтсак, ал жерде болгону 150 балага эсептелинген. Ал эми биз 300гө жакын өспүрүмдү айла жок Натыйжада ызы-чуу күч алып бири-бири менен балдар урушушат. Кенен-кесер секирип ойной алышпайт. Убагында өлкөдө 1,5 миңден ашуун бала бакчалар бар болчу. Бирок союз тараган соң баардыгын кармоого өлкөнүн чамасы чак келбей, алардын айрымдарын медицина билим берүү жана күч органдарынын структураларын убактылуу пайдаланууга берген. Мисалы, бир кездерде бөөктөр тарбияланган жайда азыр шаардык милициянын бөлүмү орун алган. Алардын бала бакчаны өткөрүү тууралуу азырынча кабары жок.
нам должно были. Имаратты бошотуп берүүгө даярбыз, бирок кайсы жерге көчөрүүбүз боюнча азыркыга чейин эч кандай сунуштар жок. Жаныбызда 12 сотук эн турган жер аянты бар. Ошого имарат салып берүүнү өтүнүп мэрияга кайрылганбыз, бирок азыркыга чейин эч кандай жооп жок. Азыр бул бала бакчанын ичин өзүбүздүн кесиптик талаптардын шарттарына ылайыкташтырып алганбыз. Борбор калаада структураларга берилип кеткен мындай имараттардын саны жүздөп саналат. Көбү имараттарды азыр өздөрүнүн профилдерине ылайыкташтырып алышкан. Бул үчүн мамлекеттик казнадан бир топ каражаттар кеткен. Буга карабастан мыйзам чыгаруучулар бала бакчаларга болгон тартыштыкты чечүүгө белсенишүүдө. Өкмөт буга каршы эмес, болгону керектүү каражат алса. Каржыга байланыштуу бир топ чоң көйгөйлөр пайда болууда. Себеп дегенде республикалык бюджеттин чамасы чакталуу. Республикалык бюджетте бул каржылардын көбү каралган эмес, бирок азыркы убакта ошол ведомствоаралык комиссиясы менен, ошо өкмөт менен бирге, башкы прокуратура менен бирге ушул багытта биз бир топ иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошол каржынын баарын киргизип, ошол мамлекетке кайтарылып берилген бала бакчаларды капиталдык ремонт кылып, ошол бала бакчасы катары функционалдык багыты боюнча колдонууга мындай бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Токтомду токугандар, имараттарды бошотуп бере турган мекемелер кайсы жактарга жайгаштырылат такташкан эмес. Кеч түсү өспүрүмдөрдүн маселеси чечилген менен мындан башка тармактардын тагдырларынын татаалдашуусу. Анткени бир эле структураны имарат жана керектүү шаймандар менен камсыздоо үчүн бир нече миллион талап кылынары айтылууда. Азырынча бул каражаттар кайдан алынат, ал эмес эске алуу дагы оор болуп турат. Анткени менен бала бакчаларды кайтаруу багытында иш жүрөрүнө аткаминерлер ишендиришет. Бактылыш Салбек кызы, Элдер Бектемиров, 5-канал. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдынан стадионго чейин чуркоо менен башталган «Дени сак жашоону өзүңдөн башта» деген аталыштагы спорттук мелдеште медицина кызматкерлери менен кошо министрлер, депутаттар, өкмөт өкүлдөрү чуркашты. Сергек жана шайыр жашоого үндөгөн иш-чара жыл сайын өткөрүлүп, башка аймактарда да улантылат. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк. Чуркоо үчүн таңкы 8-ге келген медицина кызматкерлери менен катар аттуу баштуу чиновниктер дагы эски аянтка чогулушту. Атайын спорттук кийимдерин кийип алышып, болгону Жомарт Оторбаев мелдешке катыша албастыгын кеч маалымат алып калып, атайын кийим алып келбегендиги менен түшүндүрдү. Медицина тармагында иштегендерди куттуктап сөз сүйлөгөн премьер-министр бүгүнкүдөй иш-чараны уюштуруу пайдалуу экенин айтат. Уюштурулуп жаткан спорттук жарыш эмнени көрсөтүп жатат? Мамлекет өз элине саламаттыкта болууну, туура жашоо турмушунда өмүр сүрүүнү, өз ден соолугун чыңдоо аракет кылууну каалап, тандап алган багытын элге камкордугун көрсөтүп жатат. Мындан соң спорттук мелдеш өкмөт үйүнүн алдынан Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго чейин чуркоо менен старт алды. 300-га жакын медицина тармагынын кызматкерлери менен кошо дени сак жашоого үндөп чуркоону бир катар министрлер, депутаттар өздөрү баштап беришти. Адегенде чуркоо мелдешине саламаттык сактоо министрлигинин астындагы мекемелердин кызматкерлери, жетекчилери катышышты. Күндө эле чуркоо менен алектенбегендер үчүн 400 метрге чуркоо кыйыныраак болду. Ошентсе да күн сайын эле мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Андыктан кызматкерлер болгон күчүн жумшашты көрүнөт. Катышуучулар куру колго айтышкан жок. Жеңүүчүлөргө диплом, медаль ыйгарылды. Чуркаган албетте кыйын эле, бирок аябай күчүбүздү топтоп аракет кылдык жеңишке жетишке. Оор эле болду. Бизден да күчтүү спортсмендер көп болду. Спорт интернетте ошо коюп чоң ойгом. Ошо кичинекей чагымдан бери өзүмдүн бир спорт менен маскаланып жүрөм. Мына өзүм да 40тан өтүп кеттим деле, бирок ошо мурунку ишке жаштан бери ашыкча жүрүп, ошо мага жардам берип атат. Депутаттардын ичинен жалгыз эле катышып жаткан Дамира Ниязалиева болсо, ар бир кыргызстандыктын сергек жашоо образында болсо, мамлекет үчүн да пайдалуу экенин айтат. Ушундай чуркаш керек. Эгерде ошону туура жасасак, жана мен ойлойм, ар бир адамдын ден соолугу чың болот. Биринчиден, экинчиден өмүрү узарат. Эң негизгиси бул биздин бюджетке бир чоң зыяны тийбейт, ар бир адам ооругандачы. Ошон үчүн мен өзүм ошо физкультурага көп внимание жасайм. Өзүм мынакей күндө болбосо дагы 2-3 күндө бир жолу ушундай бир пробежка жасап чуркаганга аракет кылам.
Бүгүнкү иш-чарада медицина кызматкерлери бир гана күлүктүүн гана эмес, улуттук оюн болгон аркан тартыш же болбосо мындай кол күрөштө дагы күчтүүлүгүн көрсөтүшүүдө. Дени сак жашоону өзүңдөн башта урааны менен өтүп жаткан спорттук мелдеш медицина күнүнө карата уюштурулуп жатышы дагы жөн жерден эмес. Калктын ден соолугун камкордукка алган кызматкерлер биринчиден өздөрү үлгү көрсөтүшү керек. Сергек турмушту пропагандалоо, бирок муну эми биз медиктер өзүбүздөн баштабасак, өзүбүз ушул демилгени элдин арасына таратпасак, көп жылыш болбойт деп ушундай бир ойго келип өзүбүздөн баштайлы деп максаты ошондо. Эми бул ушул идеябыздын бардыгын эми элдин арасында дагы таратабыз. Алгачкы ирет өтүп жаткан мындай спорттук мелдеш мындан арыда өлкөнүн башка аймактарында жайылтылар айтылат. Айгерим Жаныкул кызы, Ярослав Калиновский, 5 канал. Жайкы аптаптын элебин шаардыктар эми гана сезгендей болушту. Бир нече күндөн бери орун алган абанын температурасы жогору, бирок нормадан ашкан жок. Кыргыз гидрометтин берген маалыматы боюнча эртең Ордокалада күн бир аз салкын болушу мүмкүн. Июль айынын биринчи жарымына болгон аба ырайы тууралуу Нурсулуу Нуркамилова. Ордокалада ауа райынын ысышы айрыкча 10-15 күнүн ичинде жогорулап, термометрдин көрсөткүчү 30 градустан төмөн түшкөн жок. Мындай ауа райынын жогорулашы шаардыктарды түмөн түшкө салганбы, айтор фонтандын жанына келип сергип алууну каалагандардын саны көп. Ала булут каптап, күн күркүрөгөнү менен нөшөрлөп жамгыр жааш ыктымалы аз. Жааса да өткөн эле күтүлөт. Тескерисинче 8-ден тарта ауа райы кескин жогорулап. Кээ бир аймактарда абанын температурасы 38-40 градуска чейин жогорулашы мүмкүн. Абанын температурасы жогору болот, абдан жогору. 36-38 деген мындай бул сая жайда температура. Мындай күндө абан температурасы 50 градуска чейин чыгып барат. Күндө, күн мындай сая эмес жайда да. Аймактарда болсо абал бир аз башкачараак. Гидрометтин берген маалыматына таянсак, кээ бир тоолуу өрөөндөрдө 5-inde 6-сында жаан жаашы күтүлөт. Көп эмес 1-2 күнгө. Бирок абанын температурасы 25 градустан төмөн түшпөйт. Иссыкул облусунда ушул июлдун 4-ында 5-ында дагы 6-сында түнкүсүн жаан чачын ыктымал абдан жогору. Абанын температурасы түнкүсүн 6-11 градус атрафында болуп, абанын күндүзгү температурасы 20-25 градус жылуу болот. Июлдун биринчи жарымында күндүн ысышы байкалат. Андыктан жайкы аптапта күндүн нурунан ысык өткөрүп алуу коркунучу жогору. Айрыкча кичинекей бөбөктөр жана улгайып калгандар. Эгерде зарыл жумушуңуз болбосо, чак түштө сыртка чыгуунун кажети жок. Суюктукту айрыкча үй шартында жасалган ширелерди ичип, жеңил кийинип жүрүүнү дарыгерлер сунушташат. Вот жаркого периода Күндүн ысык маалында колдон келишинче майлуу тамактарды ичпеш керек. Анын ордуна белокту көбүрөөк колдонуу керек. Кан басымы же температура көтөрүлүп жаткан болсо, сөзсүз дарыгерге кайрылуу керек. Андыктан ден соолугуңузга сак болуу керектиги айтылат. Себеби дегенде июлдун экинчи жарымында ысык болушу күтүлөт. Кээ бир өрөөндөрдө абанын температурасы эң жогорку көрсөткүчкө жетиши ыктымал 40 градуска чейин. Анткени менен күндүн ысышы жай мезгилиндеги табигый көрүнүштөрдүн бири. Нурсулуу Нуркамилова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Күндөмү болуп чыгарылышы мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кайрадан эфир аркылуу мындашканча саламатта туруңуздар.